улуттук биздин каада салтыбызды унутпайлы, көкбөрү оюнун ойноп, ошол биздин чыгаан залкар аталарыбызды эскерели, ошол адамдарды да биздин өсүп келаткан жаш муун унутуп калбасын деген максатта бүгүн ушул иш-чарабыз өтүп атат. Жана биздин келген конокторубуз баары ынтымакта, биримдикте ушул оюнду өткөрүп алдык. Ушул оюндун аягы мына буюрса оюнубуз бүттү. Анда эмесе ушул эң акыркы баш байгени тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Талас биримдиги коому жана Воронеж Чолпонбай Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулган Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев атабыздын жаркын элесине арналган Көкбөрү оюнунда биринчи орунду ээлегендиги үчүн Москва командасын жеңил автомашина менен сыйлайбыз. Тугандар, жигиттер, ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсун. Өзүбүз чет өлкөдө алыста жүзөктөгү өзүбүздүн улуттук оюндарыбызды, каада салттарыбызды, маданиятыбызды бекем туталы, динибизди, тилибизди бекем туталы. Ошондой эле Кыргыздын эң улуу оюндарынын бири Көкбөрүнү ушундай чоң ийгиликке жетип утуп ойноп жүрө бериңиздер. Мына бүгүнкү сиздердин ийгилигиңиздер менен Талас биримдиги коому жана Чолпонбай Воронеж командасы бүгүнкү автомобилди жеңил автомобилинен уткан Москва командасын чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ушул кубокту, өтмө кубокту тапшырабыз. Билдирем Калыбек байке, алыскы Воронеж жеринен Чолпонбай атабыз өзүнүн жанын берип, эрдик көрсөткөн ошол Воронеж шаарынан келип атасыз. Сизге чоң рахмат. Ошол Воронеждеги жалпы диаспорага, ошол жакта Талант байкеге, Алканга, Болотко, кыскасы ушул кыргыз элине кызмат кылып жүргөн бардык лидер жигиттерге биз Талас биримдиги коомунун атынан, жалпы таластардын жана ушул жактагы мекендештердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерде ушул элчиликтин кызматкерлерине, миграция жетекчилерине, андан тышкары ушул диаспорадан келген конокторго баарына ыраазычылык билдиребиз. Жана да айта кеткендей, жалгыз дарак бак болбойт, жалгыз аттан чаң чыкпайт дегендей, жалпы ынтымагыбыз, биримдигибиз менен ушу Кыргыздын каада салтын, үрп-адаттарын, маданиятын чет өлкөдө таанытып жүрөбүз. Мына бүгүн биздин Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев атабызга курман кылып ушундай көкбөрү иш-чарасын уюштуруп атабыз. Ошону менен бирге эле бүгүн биздин улуу мамлекеттик ишмерибиз Исхак Разаков атабыздын да 110 жылдыгы бүгүнкү күнгө туш келиптир. Кудайдын өкүмү менен ушул эки залкар улуу инсандарды эстеп, эскерип, жаш муундарга айта жүргөндөй болсун деп Дамир байкебиз, аксакалыбыз айткандай, муну жылдан жылга өткөрүп турганыбыз жакшы. Себеби биз өсүп келе жаткан жаш муун билиш керек. Биздин улуу баатыр ата бабаларыбызды, эрдик көрсөткөн биздин аталарыбызды, Кыргыздын каада салтын, үрп-адатын, маданиятын, ушундай элечек кийген энелерибиздин баардыгын азыркы ушул чет өлкөдө төрөлүп өсүп калган жаштар билиш керек да. Ошон үчүн жыл сайын өткөргөнгө аракет кылалы, Кудай буйрса. Келип бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кызмат кылган биздин жошогон аркасында билинбей ушунун баардыгы ушул жигиттердин аркасы менен болуп атат. Ушул жигиттерге, кыздарыбызга рахмат. Кубаныч байке демилгени көтөрүп, Кыргызстандан 200 миң коротуп, 7 атты алып келген, ар бир атты 100 миңден өйдө сатып алып, өздөрүнүн үйүнөн алып келген Көкбөрү жамаатына жана ушунун жетекчиси болгон Кубаныч акеге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн алган атыңыз куттуу болсун, чапканыңыз баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз.
Жана биздин келген конокторубуз баары ынтымакта биримдикте ушул оюнду өткөрүп алдык. Ушул оюндун аягы мына буюрса оюнубуз бүттү. Анда эмесе ушул эң акыркы баш байгени тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Талас биримдиги коому жана Воронеж Чолпонбай Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулган Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев атабыздын жаркын элесине арналган Көкбөрү оюнунда биринчи орунду ээлегендиги үчүн Москва командасын жеңил автомашина менен сыйлайбыз. Mına tuğanlar. Yigitler mına. Ынтымагыбыз биримдиги бекем болсун. Өзүбүз чет өлкөдө алыста жүзөктөгү өзүбүздүн улуттук оюндарыбызды, каада салттарыбызды, маданиятыбызды бекем туталы, динибизди, тилибизди бекем туталы. Ошондой эле кыргыздын эң улуу оюндарынын бири Көкбөрүнү ушундай чоң ийгиликке жетип утуп ойноп жүрө бериңиздер. Мына бүгүнкү сиздердин ийгилигиңиздер менен Талас биримдиги коому жана Чолпонбай Воронеж командасы бүгүнкү автомобилди жеңил автомобилинен уткан Москва командасын чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ушул кубокту өтмө кубокту тапшырабыз.